Садык Кожоевич, бул биздин курулуп турган жаңы аэробекет мындай конструкцияда уникалдуу болуп атат. Бул биринчи жолу вообще и авиацияда, и вообще в общем Кыргызстанда ушундай формада биринчи жолу курулуп атат. Бул баягы сизге өтөдө айтып кеткендей эле символизирует баягы тамчыны и толкунду. Ошондой эмеси. Азыркы аэробекетибиз 100 адам өткөрө турган эле мощности бар. Бул жаңы аэробекетибиз 450 адам бир саатта өткөрө турган болот. Ошондо астындагы болсо бул стоянкалардагы 400 месталык болот. Примерно 450 адамды өткөргөндө кайсы аэропорт менен дүйнө жүзүнүн эмеси менен бир болуп калат? Биз Манас азыр канча өткөрөбүз? Бизде Манас 1000 адам өткөрөбүз. Ооба. Бирок бул азыркы ичиндеги баягы начинкасы, технологиясы 450 рассчитан. Бирок в случае, если көбөйсө, 1000ге чейин өткөргөндө болобу? 1000ге чейин где-то бир 20-30%ке көбөйтө алабыз. Ичинде технологияны өзгөртүп. Бирок кийин модульна чоңойтуп кете берсек болот. Бул жагында, бул стоянканы сизге көрсөтөйүн. Бул жер бизде зал официальный делегация болот. Биз баягы конокторду, сыйлуу конокторду тосконго сиздин эмеңиздер ушул жагында болот. Бул жагында болсо бизде VIP болот, и плюс биз расширение кылып берсек болот. Ар жакка чоюп койсок болот экен да. Анан бул азыркы могу турган аэробекетти биз жок кылабыз да, бийке стоянка кылабыз. Бийке самолетторду койгонго ошондой перронубуз расширение болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кадырлуу Көл калаасынын тургундары жана бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында өлкөбүздүн инфратүзүмүн модернизациялоого өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Анын ичиндеги транспорттук логистикалык тармак маанилүү багыттардан болуп саналат. Республика аймагындагы жолдорду, көпүрөлөрдү, аэропортторду куруу сыяктуу инфратүзүмдүк долбоорлор экономиканын өндүрүмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөрүн баарыңыздар эле жакшы билесиздер. Мындай инфратүзүмдүк долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып алсак, калган орчундуу тармактардын өнүгүшүнө түрткү болот. Алардын ийгиликтүү иштеп кетишине жол ачылат. Бири-бири менен тыгыз байланышта болгон бир катар тармактардын иштери ырааттуу жүрөт. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун, Камбар-Ата бир кесин куруу жана башка ири долбоорлорду ишке ашыруу өз нугу менен баратат. Буга жалпы кыргыз журтчулугу күбө болуп отурасыздар. Ал эми бүгүн биз өлкөнү өнүктүрүү боюнча кезектеги маанилүү долбоорду Тамчы эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетин курууга киришип, пайдубалын түптөө үчүн мезгил кутусун салганы турабыз. Иштин башталышы бүткөнгө тете дегендей накыл кептей, айрыкча өлкөнүн өнүгүүсүн беттеген долбоорлордун башталышынын өзү эле бул чоң ийгилик. Андыктан мен бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктап кетейин. Аталган жаңы аэробекетти аба каттамдары менен жүргүнчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө байланыштуу Кыргызстанга, анын ичинде Ысык көлгө келип кеткен жүргүнчүлөр менен меймандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында куруп жатабыз. Аэробекеттин жаңы имаратынын курулушун каржылоо маселеси, Кудайга шүгүр, туура жолго салынган башкаруунун натыйжасында Манас эл аралык аэропортунун өздүк каражатынын эсебинен ишке ашырылып жатканын баса белгилеп кетейин. Аба каттамдарын жүк ташууларды уюштуруу тутумунда аэробекеттин ролу өтө чоң. Аба каттамдар аркылуу дүйнө жүзү менен байланыштарыбызды арттырып, ички коммуникацияны көтөрүүгө түрткү берет. Жарандык авиациянын негизи катары аэробекеттер өлкөнүн транспорттук инфратүзүмүн өркүндөтүүнүн ажырагыс бөлүгү катары кызмат кылат. Мындан сырткары, ушул сыяктуу долбоорлор туризмди алдыга жылдырууга кыйла таасирин берет. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, аэробекеттер жайгашкан аймагынан эле эмес, бүтүндөй мамлекетибиздин жүзү катары каралышы зарыл. Аэробекеттер аба жолдору менен өлкөбүзгө келген меймандар үчүн
Кыргызстандын аба дарбазасы катары кабылданат. Ал аркылуу меймандар бүткүл Кыргызстандын кооздугу менен меймандостугун сезе алышат. Аэробекеттерди куруу өлкөнү өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча мерчемделген иш-чаралар планында бекитилгендигин эске алганыбызда, биздин аракеттерибиз өз учурунда аткарылып, натыйжалуу жыйынтыктар менен тастыкталып жатканын баамдасак болот. Аэробекет куруу авиация тармагындагы эле жетишкендик эмес. Ал кыргыз жарандарынын жашоо турмушуна түздөн түз оң таасирин тийгизе турган социалдык долбоор десек дагы жаңылышпайбыз. Анткени аны менен жаңы жумуш орундары түзүлүп, экономикалык өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Биз азыркы учурда Кыргызстан боюнча авиациялык системабызды акырындык менен жаңылап жолго коюп келе жатабыз. Казарман, Кербен, Талас аэропорттору курулуп бүтүү алдында турат. Кудай буйрса, күзгө чейин алардын баарын ишке киргизебиз. Жакында Жалал Абадка жаңы аэропорт курулушу башталат. Жаңы аэропорт курабыз. Эски аэропортту башка маселеге колдонобуз, башка социалдык тармактарга. Чаткалдагы Канышкы аэропортунун курууну эмдиги жылы Кудай буйрса баштайбыз. Жазда баштап, жылдын аягына чейин, эмки жылдын аягына чейин ал аэропортту дагы кайрадан жандандырып ишке беребиз. Ушул жерден мен кече алган маалымат боюнча, урматтуу аэропорттун жетекчиси, ушул Канышкы аэропортун 2000 жылдары жергиликтүү бийликтин балансына өткөрүп, аэропорттун балансынан чыгарып берип жиберген экен. Аны тез арада эртеңден баштап кайрадан кайтарып алыңыз аэропорттун кармагына, анткени жергиликтүү бийликтин антип рейс учура турган самолету жок. Албетте бул баарыбызга эле түшүнүктүү. 30 жылдан бери ушундай мамлекеттик стратегиялык объектилерди эптеп менчикке чыгарыш үчүн, четинен кемирип кесип жерин алыш үчүн, үй салыш үчүн же башка бир жеке менчик максатта бирдекелерди салыш үчүн ушундай көп объектилер кетип калганын биз кездештирип атабыз, көрүп атабыз, кайра кайтарып мамлекетке алып атабыз. Ошол сыяктуу эртеңден баштап кайра өзүңүздүн баланска аласыз. Эгер кокус эле четинен кертилип кетип, менчикке бирдекелерди салып алып, менчикке пайдаланып аткан жерлер болсо сүрдүрүп саласыз. Кандай берилген болсо 2000 жылы, канча жери менен берилген болсо тегерегиндеги, айлана тегерегиндегилер менен толук ошол бойдон аласыз. Эмдиги жылы жаздын алдында баштайсыңар жол тилкелерин, учуп конуу тилкесин, аэровокзалын баштап, жылдын аягына чейин эксплуатацияга беребиз. Ушундай инфратүзүмдүк долбоорлордун аркасы менен аймактарыбыз бизнес жана инвестициялар үчүн жагымдуу жайларга айланат. Экономиканы өнүктүрүү жана жарандардын бакубат жашоосун камсыздоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Аталган долбоорду ишке ашырууга киришип жаткан Манас эл аралык аэропортунун жалпы жамаатына, архитекторлор менен инженерлерден баштап күч кубатын, акыл көрөңгөсүн, убактысын жумшап жаткан жумушчуларга чейин баарыңыздарга ыраазычылык билдире кетейин. Сиздер чын ниет менен иштеп, заман агымынан артта калбай, эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен башка мекемелерге дагы үлгү болуп жатасыздар. Үлгү көрсөтүп жатасыздар да. Ишиңиздерди албан ийгиликтер коштосун. Ошентип бүгүнкү саамалык жалпы өлкөнүн, анын ичинде Ысык көл облусунун тарыхындагы маанилүү иш-чарага айланып отурат. Биргелешкен ак ниет ишибиздин аркасында дүйнөлүк стандарттарга туура келген аэробекет курабыз деп ишенем. Бул аэробекет эл жерибиз үчүн ийгиликтин булагы катары кызмат кылаарына үмүтүм чоң. Баштаган ишибизди аягына чыгып, үзүрүн көрөлү. Ысык көл эл аралык аэропортунун жаңы аэробекети өнүгүүнүн дарбазасына айлансын. Аэробекетте ата мекенибизге ниети түз адамдардын аягы үзүлбөсүн.